Саламатсыздарбы? Бизде конокто социалдык ишкерлер ассоциациясынын негиздөөчүсү Мирбек Асангариев. Мирбек мырза, кош келдиңиз. Рахмат. Сиз көптөн бери мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды жөлөк пул алуучудан салык төлөөчүгө айлантам деп алып урушуп жүрөсүз. Аракет өзүрүн берип калгандыр. Бул эми стратегиялык алыс узак мөөнөттө турган чоң максатта. Буга жетиш үчүн мамлекеттик социалдык саясат өзгөрүлүш керек. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын өзүнө болгон, жашоосуна болгон көз карашы өзгөрүлүш керек. Коомдо болгон мамиле дагы өзгөрүлүш керек. Бул көп өзгөрүүлөрдү талап кылат да. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды ишкердүүлүккө окутуп, аң сезимин өзгөрткөнгө бир үлгү боло турган, түрткү боло турган иш-чараларды алып барып атабыз. Анан баягы чечим кабыл алуу деңгээлде, баягы өкмөттүн деңгээлинде дагы аларга дагы өзүнүн сунуштарды берип, социалдык саясат, коргоо саясаты атпай, өнүгүү саясат болсун деп өзүнүн сунуштарды берип атабыз. Бул тармакка ондогон ашык миллиард деген сом жыл сайын жумшалат. Бирок социалдык көйгөйлөр азайган жок. Өкмөттөн жумшалат. Өкмөттөн жумшалат. Ал баягы көбүнчөсү жөлөк пулга эле кетет да. Социалдык өнүгүү саясаты даректүү болуш керек да. Ар ким муктажды ар кандай да. Мисалы дүйнөдө өнүккөн өлкөлөрдө ошондой. Бардыгына бирдей мамиле эмес да. Бөлүп туруп эле мына биз каражат бердик. Эми өзүңөр көйгөйлөрүңөрдү чечип алгыла, же үйдө эле болгула дебей, тескерисинче алардын адамдык потенциалын, мындай айтканда, кудуретин жөмдөндүрүүнү ача тургандай шарттар түзүш керек. Ошондо алар өздөрү, мындай айтканда, коомдук мамилелердин бир активдүү субъектиси болуп, анан жардам алуучудан салык төлөөчүгө айланат да. Бүгүнкү күндө 200 миңденге жакындап калды да. Бул кишилердин санычы, мындай айтканда. Анан алардын ата-энелери бар. Көптөр ошо балам келечеги кандай болот деп чоң ушундай бир кайгыда болгондор аябай көп. Ар бир адамга сөзсүз эле баягы каражат маселеси эмес, биринчи орунда мындай айтканда өзүнүн ордун, коомдо ордун табуу да, мындай айтканда самореализация болуш керек да. Ошол эң маанилүү. Ал мындай айтканда бир коомдо бир ага да бир талап болуш керек, востребованность деген болуш керек да коомдо. Ошондо ал өзүн да бактылуу сезет да. Анан ушундай биз айтып атпайбызбы? Биз Кыргызстан үчүн бул адам ресурсу эң баалуу депчи. Дүйнөдө да ошондой да эми акыркы өнүккөн мамлекеттерди карасаңыздар, адамдын мүмкүнчүлүгүн, кудуретин ачкан мамлекеттер алдыга чыгып кетишти. Ресурсу, нефть деп атабыз, газ деп атабыз, алар эмес, адамды ача турган мамлекеттер ошол Жапония, Түштүк Корея, Сингапур деген өлкөлөрдө ресурсу жок, мындай айтканда. Сингапурда сала турган куму жок, иче турган суусу жок. Бирок дүйнөдө алдыңкы орундарда турат да. Эмненин негизинде адамдардын сапаты, бул алган билими, кадр маселеси. Алган билими, анан мамлекеттик, коомдук түзүлүп калган система. Сиз бул программаны муктаждыктарды жаран катары өзүңүз иштеп чыгып, иш жүзүндө көргөздүңүз. 8 жыл ошону менен алек болдуңуз. Өкмөттөн кандай колдоо болду? Мамлекеттик деңгээлдеги саясат өзгөрдүбү? Жана мамлекеттик социалдык заказ деген механизм бар да биздин өлкөдө. Андай мыйзам кабыл алынган. Ошол аркылуу дагы биз ушундай социалдык заказга киргиздик. Мамлекеттен да каражат бүгүнкү күндө социалдык ишкердүүлүк менен алек болобуз дегенге дагы мамлекеттен да бюджеттен да акча бөлүнө баштады. Эми бул бизде тиги 2014-15 жылы эле киргизилген бир натыйжа болчу да. Бирок жалпысынан сиздердин ишиңиздердин жемиши бул. Ооба, эми биз баягы мындай айтканда сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бир жакшы тажрыйбаны менен бөлүшүп, анан ошол аркылуу киргизилген өзгөртүү да. Бул жанагы социалдык ишкердүүлүк Кыргызстанда акыркы 2-3 жылда жандана баштады. Айтып кетсеңиз, бул ишкердүүлүктүн принциптерин, миссиясы жана максаты. Байкасаңыз, өкмөт, бийлик, мамлекеттин жоопкерчилиги, кайрымдуулук фонд, анан бизнес. 3 сектор бар да. 3 сектор бар. Ошондо
ошол жерде социалдык ишкерлер пайда болгондо алар жанагы кайрымдуулук фонддор көздөгөн көйгөйлөрдү бизнестин инструменттерин алып ошол аркылуу чечет да. Себептен кайрымдуулук фондунун акчасы болгондо жардам бере алат, акчасы төбөнөрү менен иш да токтойт. Туурабы? А бунун негизгиси эң туруктуулук мындай айтканда. Sustainability деп коет, баягы каражат жагынан туруктуу болуш керек да. Ошондо сен уланта бересиң өзүңдүн ишиңге. Акча айланат. Киреше да түшүп туруш керек. Ошондо да сен өзүңдүн социалдык дагы жанагы миссияңды да аткара бересиң да. Ошондой бул эми социалдык social entrepreneurship деген концепция бул дүйнөдө мындай жаңы нерсе да. Жаңы нерсе. Толук бир мындай америкалыктагы көз караш бар, Европада да өзүнүн көз караштары бар, бирок толук мындай айтканда бир пикирге да келе элек да. Бирок өзүнүн бир жемишин, натыйжасын берип атканы ал анык бүгүнкү дүйнөдө. Жаңы нерсе да. Мага ыңгайсыз, бирок сураганга да аргасызмын. Өзүңүзгө кандай кырсык болду эле? Эми мен 18 жашымда ички иштер министрлиги академиясында окуп атканда Босгата районунан бир кылмышкерлерди кармайм деп ошондо ок тийген да, жаракат алып. Студент? Анда курсант кезде, экинчи курс кезде ошо бир каникул учуру болчу, ошондо бирөөлөрдү кылмышкерлерди кармайын деген бир аракет болуп, ошондо ок атканда магачы, ок атканда ошондо жүлүнгө тийип калган ок. Частично баягы. Ошону кесип кетти да. Ошондон бир кескин түрдө өзгөрүлгөн да. Сиз эрктүү кишисиз, ошол жылы эле жана көп акчаны талап кылган Project отелин ачтыңыз. Өзүңүздүн чөнтөктөнбү каражаттар? 3 жыл мурун ачылганбыз. Өзү курулуш этапы 1,5 жыл курдук. 1,5 жыл куруп, анан ошо өзүмдүн каражаттар болду. Кредит алдым бир 3-4 булактан айткандай. Анан ошол 4 жылдызды мындай айтканда өзү бизнес концепциядагы отель да мындай айтканда. Ал жерде канча кишини жумуш менен камсыздап жатасыз азыркы учурда? Азыркы эми мындай туруктуу убакытта, азыр эми могу пандемиянын кесепети болуп атпайбы? Туруктуу убакытта 25-30га чейин барып калган убакыт ошондо адамдар иштеп калат. Бирок азыр кичине баягы өзүңүздөр көрүп атасыздар, туристтер да келе албайт. Азыр мындай кыскартылган штат менен иштеп атабыз. Резюмеңизди карасам, бир күндө бирөөнүн кол астында иштей бериптирсиз. Анан башчыны көрбөй туруп, башкаларды башкаруу кыйынга турбайт бекен? Эми жакшы, мен өзүмдү айтканда кичине сыймыктанам ошо бирөөгө иштебегенимечи, чынын айтса. Эми анын себеби бирөөгө көз каранды болбой эркиндикти аябай баалайм да. Айтканда бир кезде болгон ушундай иштесемби деп баягы жаш кезде үйрөнгөнгө депчи. Анан бирок биринчи себеби мындай болду, баягы мени ар бир жерде эле шарт түзө албайт да мага. Жумуш мененчи мага шарт түзүп берип, анан бирөөгө мен мындай иштеп берейин деп мындай айтканда иштейин деген ойлор болгон, бирок шарт түзө албайт. Анан көп жерде мындай күмөн да болушу мүмкүн да, мен жаш кезимде. Бул кандай болуп калат депчи. Ошон үчүн бирөөгө көз каранды болбой, мен ошон үчүн айтам, бирөөдөн жумуш сурабайт, тескерисинче жумушту өзүң түзсөң болот. Жумуш ордун башкаларга өзүң түзүп бер депчи, өзүң. Тескерисинче жумуш берүүчү бол деп, салык төлөөчү бол деп. Анан менин оюмча бул чоң бир бакыт да, бул өзүң бирөөгө көз каранды болбой, өзүң каалаган иш менен алек болуп, өзүң каалаган долбоорлорду ишке ашырсаң, бул аябай чоң эркиндик. Мен сизди Тоскоолдуксуз жашоо деген партиядан тааныдым, көрдүм. Жаш муундун башын бириктирип, шаардык кеңешке аттандыңар. Андан кийин командаңар чачырап кетти. Эмне болду? Биз ошо 2012-жылы шаардык кеңешке чыкканбыз да. Ошо туура айттыңыз, тоскоолдук жашоо үчүн за жизнь без барьеров деп 2012-жылы биринчи ошондой жаңы муундун саясий партиясы деп ошондо чыкканбыз. Аябай катуу чыккансыңар. Катуу чыкканбыз. Ошо реформаны биз түзгөнбүз, азыркы партиянын мурунку биринчи аталышы ошондой болчу. Андан кийин бүткөндөн кийин ошо реформа партиясы деп жарыялап, реформа партияны ошо биринчи төрагасы болгом да. Мен сыймыктанам, буюрса реформа өзүн улантып атат аракетин.
Өмүрбек мырза, саясатка сизди эмне азгырды? Саясатка менче мындай айтканда бир көп нерсеге мындай мен макул эмес болуп жүрөм да. Бизде Эмнеге мисалы? өлкөдө болуп аткан иш-чараларга, өлкөдө болуп аткан акыбалга, натыйжасы жок куру сөздөргө ошого мен нааразымын да. Анан ошого чындыгында колунан келе турган билимдүү, кесипкөй, мурунку тажрыйба өткөн жолу таза, бир баалуулуктарга, принциптерге катуу туруп бере турган муун мен ишенген адамдар менен ошо биргелешип ошондой аракеттерди кылып жүрөбүз. Бүгүнкү күндө деле өзүндө ошондой жарандык, активдүү бир позициябыз бар. Аны айтчу жерден айтып, колдочу жерден колдоп, билгизип, күрөшүп да жүрөбүз десек болот. Ийгиликтүү ишкерсиз саясатта дагы активдүү боло баштадыңыз. Анан бир кеп бар, бизнесмендер мамлекеттик башкарууга келсе, өлкөнү сатып кетет дегенчи. Сиз кандай комментарий бересиз? Менче ишкерлерден чоң айырмасы бар да. Чыныгы ишкерлер бул баягы жок жерден бар кылып жүргөн адамдар да. Мисалы өз күчү менен бир жерден баштаганда айткандайчы. Кошумча наркты түзгөн адамдар. Кээрлер менен алмаштырбаш керек да. Мамлекеттик кызматка келип урдап алып, андан кийин мамлекеттик кызматтан кетип, анан ошону алып барып бир жерге салып бир ишке, анан ошондон ата бизнесмен деп аталып жүргөн адамдар менен айырмалай билиш керек деп ойлойм да. Алар менче бизнесмендер эмес, алар ишкерлер эмес да. Чыныгы ишкер деген бул деген жаратман адамдар да. Бир тажрыйбага ээ болуп, ийгиликтүү. Анан ошону тескеринче колдонсо, ошол экономиканы жагында, реформалар жагында, мыйзам кабыл алуу жагында көп жакшы нерселер болмок деп ойлойм. Туурабы? Септегенде булар чынында мыкты адамдар болот да. Сиз Өмүрбек Бабановдун партиясы менен дагы шайлоого барган экенсиз. Ал киши менен багытыңар бир болдубу же айла жок эле ошол кадамга бардыңар? Жок, ал ошол Бабановдун программасы менен биз көп төп келишкен убакыт болгон да, ошол моментте. Биз баягы балдар менен сүйлөшүп парламенттик шайлоого баралы деп дегенде, анан мындай ошондо саясий мындай аренада кимдер бар экен деп карап чыкканда ошондо эң жакын ошондо республиканыкы болгон да. Ошол мезгилде анан ошондо сүйлөшүүлөр жүрүп, ошо көп биздин балдар реформа республикандагы программасын көп өзгөртүүлөр киргизип, көп иштешип ушундай иштер болгон. Анан ошол бир иштешип калдык. Азыркыга чейин бизде бир эки адамыбыз бар, бизде жүргөн балдар. Ошол Бабановдун республиканын ошол партияда жүргөн балдарыбыз бизде деле бар азыркы күндө. Алар менен иштешип, колдоп, мындай айтканда бир либералдык идеяларды көздөгөн балдар дагы эле колдоп жүрүшөт, жардамдашып. Бирок Өмүрбек Бабанов президенттик башкарууга ыктаган саясатчы, ал сиздин эңсегениңиз болсо парламентаризм. Ооба, Бабановду мен угушум боюнча ал мынтип айтып жүрчү. Же парламенттик бололу толугу менен, эгер эл тандаса. Же президенттик бололу, эгер эл тандаса, анда президент аткаруучу бийлик бутагындагы жетекчиси болуп келсин деген оюн угуп жүрөм да, негизинен. Бирок былтыркы болгон шайлоодо уксаңыз керек, алар президенттик бийликти, институту толугу менен жоёбуз деп чыгышты го, урам менен. Октябрдагы болгон шайлоодо бир программасын бир ураны президентти толугу менен жоюп салабыз деген, менимче ушундай бир неме чыкты булардан дагы. Ой жүрү ушундай бир немени уранды менен чыгышты да, саясий. Сиз күзүндө өткөн парламенттик шайлоодо Бир Бол партиясынан чыктыңыз. Сунуш Сулаймановдон түштүбү же сиз суранып бардыңызбы? Жок, мен негизи эле ошо октябрдагы шайлоого катышпай эле коеюн деген ойдо жүргөм. Ошо акыркы жылдары делечи. Анан ошо шайлоого
бир жыл мурун каралганда эле бир мага ошо Алтынбек Сулаймановдун жанында мындай колдоп жүргөн адамдардан ушундай сунуш болгон бир жыл мурун эле күзүндө. Мен айткам, негизи Алтынбек Сулайманов акыркы учурда жакшы өзгөрүү болду, жакшы сунуштар менен көтөрүп жүрөт. Ошолор туура болуп атат, бирок мен шайлоого катышпайм го, барбайм го деп эле айткам, барбайм деп элечи. Андан кийин кышында дагы бир-эки жолугушууларда, тегерек столдордо жолугуп калдык Алтынбек Сулайманов менен. Анда дагы өзү айтып калды, ушундай жаңы муун менен чыксамбы, жаңы муунду алып келсемби деп ушундай аракет кылып атам, пландарым бар, силер келгиле дегенсип калган да. Пандемия учурунда жана катуу күчөп баштаганда билебиз го кандай катуу күчтүү болду. Анан жанагы саламаттык сактоо система толугу менен жооп бере албай калды. Ушундай кейиштүү абалда болуп турганда ошо дагы бир жолу келип ушундай дагы бир сунушташты да, дагы бир ынандырды. Өзү келди. Жок, ишенимдүү адам келди. Мен сурадым, эмне максаттар, парламенттик башкаруу, парламентаризмге кандай көз караштары бар деп көп суроолорумду бердим. Анан мындай карасам, ошо көп жери туура чыгып, чындыгында ушундай аягына чейин барарын билдирип, анан ошондой бир сүйлөшүүлөрдөн кийин анан кийин өзүм макулдугумду берип, анан ошондой бир чогуу биргелешип бир кадам ошондой аттадык да. Сиздер үчүн Алтынбек Сулаймановдун саясаттагы салмагы канчалык маанилүү болду? Акыркы ошо бир жарым жылда Алтынбек Сулаймановдун көп иш аракеттерин угуп, көрүп, ынанып жүрдүм да, мындай айтканда. Туура нерселерди айта баштады. Анан ошондо көңүлүм бурулду. Ошол эле административдик территориалдык реформаларга барышыбыз керек. Ашыкча кызматкерлерди кыскартыш керек. Мындай айтканда либералдуу, эркин экономика түзүүгө чынында аракеттерди жасап, күрөшүп жатты. Анан мен да бир-эки иш-чара менен дагы өзүм күбө болуп калдым. Ачык Асман мыйзам көп жылдан бери, 10-15 жылдан бери тиги канча аракеттин бир өтпөй жүргөн. Ошол мыйзамды өзү күрөшүп, керек болсо мушташсам дагы өткөрөм деп жүрүп өткөрдү. Чындыгында керек болсо өзүнүн эле мурунку баягы саясатта жүргөн адамдар каршы чыгышты да, ошо парламентте мен талкууну байкап аттым. Ошого карабастан чындыгында прогрессивдүү, бизди экономикабызды, бизге келе турган туристтерди, адамдарды тарта турган мыйзам чынында. Азырынча мындай ишке ашпай турат толугу менен. Себеп дегенде өзүм дагы жанагы мындай айтканда аткаруу бийлигинен да бир саботаж болуп атат деп ойлойм менчечи. Ашпай турат. Бирок кайрадан жакшы мыйзам кабыл алынды. Анан дагы бир-эки жакшы иш-чараларды өзү сүйрөп келип, ошо билим берүүдөн дагы биз жанагы ваучердик системаны киргизели дегенбиз, жарандык активисттер менен. Жанагы бала мектепке барганда каражат ошо бала менен кошо барсын деген принципте, мындай айтканда. Жөнөкөштө мисалы акча мектепке бөлүнбөйт, акча балага бөлүнөт. Канча бала окуса, ошончо каражат бөлүнөт. Анан бала бул мектепке барайм же бул мектепке барайм деп тандаса, ошо бала менен аркылуу ошо жака акча кетет да, ваучер. Ваучер система ошондой. Дүйнөдө жаңы заманбап практика болуп атат да бүгүнкү күндө. Эң тажрыйбамен айтканда натыйжа бере турган. Ошол системаны киргизели деп атабыз. Себеп дегенде акча урдуу аз болот. Биринчиден, анан атаандаштык пайда болот. Сиз балаңызды керек болсо жеке менчик мектепке төлөп койсоңуз болот. Ошол ваучер ошо жеке менчикке кетет мектепке. Муну айтканда аянтта тең атаандаштуулук пайда болот да. Анан сапаты өсө баштайт. Ошондагы сунуштасак, ошондагы колдоп жүргөн баары эле колдой бербейт экен андай. Ошону колдоп ушундай бир күч болду да. Анан мага ошол нерселер чыныгы жакты. Шайлоого барарда жаңы жүздөрдү эски элиталар колдонуп кетпейби деген мындай шек саноолор болдубу? Эми жаңы жүздөрүндө өзүнүн дагы башы өзүнүн ордунда да, мындай айткандачы. Алар дагы эгер барып калса, менимче
өзү сүйлөй турган сөзү өзүндө, жасай турган иши өзүндө. Анан менимче жаңы ошо жүздөрдө эле эми мындай айтканда дүйнөдө болуп аткан тажрыйба алгандар бар көп. Билимди да алды. Менимче туруштук бере алмак жакшынакай эле. Анан керек болсо менимче лидер болуп бул парламентти да сүйрөй алмак. Эгер бир айткандай бир экөө эмес, жок дегенде бир 20-30% келип калса, ошондо парламентте чоң өзгөрүүлөр болмок деп эсептейм. Чынында келсе. Бир 20-30 эптегенде алар баары бири-бири менен түшүнөт. Анан парламентке киргенде дагы эгер сен жалгыз болсоң, жалгыз сүйлөп эле кала бересиң, эптегенде сага берилген убакыт 1 мүнөт, 2 мүнөт. А эгер сага окшогондон бир 30 депутат болсо, мындай айтканда футболдо бири-бирине пас бергендей эле, сен сүйлөгөн нерсени катар менен 30 киши чыгып туруп сүйлөсүнчү. Ошондо өкмөттүн дагы, бийликтин дагы айласы кетип калмак да. Демек башка партияларда да сиздерди колдогон топтор бар болчу. Сөзсүз ата мекенден дагы мыкты балдар бар болчу. Алар эле биздин ошол эле мындай тилектеш достор, балдар, кыздар бар, аякта да бар болчу. Ошо чогуу неметип калсак, келип калсак, ошондо чогуу өзгөрүүлөргө чоң башаты болмокпу деп ойлойм да. Ошондо. Сиз өзүңүз кайсы электоратка ишенип бардыңыз? Себеби саясатта азырынча анчалык деле мындай салмактуу ордуңуз жок да. Шаарда дагы биздин электоратыбыз бар. Шаарда бизде, Бишкекте колдоп жүргөн. Анан бул жолу мен айылдарда көп жүрдүм, чынын айтса. Айылдарда өзүм региондо да участкаларды алып иштеп көрөйүн деп, айылга деле барып иштеп көрө элек болчумун. Аябай жакты. Анан көп нерсени түшүндүм да. Эмне үчүн биз өнүкпөй атканыбыз, эмне үчүн саясатчылар жанагындай популисттик идеяларды көп айтып жүрүшпөйбү? Эмне үчүн ошолорду айтып атканын, аткарылбаса дагы айта берген көп маселелердин, мындай урандардын түпкү себеби, тамыры каякта экенин ошондо региондорду кыдырсаңар жакшылап түшүнөт экенсиңер да. Каякта экен тамыры? Септен да аяк жакта саясатташып кетти деп атпайбы? Саясатташып кетти деген менен көп түшүнө бербейт экен. Аларга жанагындай жөнөкөй урандар жакшы кирет экен да, мындай айтканда. Кумтөрдү колго алабыз, улутташтырабыз. Баарын бир эле адам жоопкерчиликти алсын, баары чечсин, президент болсун. Анан жанагыдай депутаттар бир райондон, бир округтан депутаттар келсин деген ушундай сыяктуу жөнөкөй урандар аябай түшүнүктүү болот экен. Бүт шайлоодун чыныгы күчү региондордо да шайлоо келгенде. Анан жанагындай көңтөрүлүш толкундо болгондо дагы ошо айыл келип туруп өзүнүн сөзүн айтып кетет да, айылдар келип турупчу. Ошол жактан келип туруп алар бир ушундай өзгөчөлүгү бар экен, байкап чыдап турат дагы, анан бир келип туруп өзүнүн точкасын коюп туруп кете беришет. А шарптар чыга берет, жума сайын дем алыш күндөрү чыга берет. Анан айыл келип туруп бир эле точкасын коюп туруп анан кайра кетип калат да. Алар менен дагы ойнобой берген болбойт да. Негизи жана шайлоо жакындаган сайын бизде саясатчылар партиядан партияга секиришет. Сиз саясий принцип дегенди кандай түшүнөсүз? Саясий принцип деген саясий принцип деген мен мисалы өзүмдүн пикирлеш, тилектеш, мындай баалуулуктарыбыз окшош адамдар менен бир команда, бир топто жүрөм да, мындай айткандачы. Ошол эле реформада дагы бир бол менен реформа көп жагы окшошуп калды да бул шайлоодочу, мындай айтканда. Мага ошол негизги нерселер маанилүү. Жөн эле бара бериш максат эмес. Мага мисалы мындай 100% могу жерден өтсөң дагы, жюри десең дагы мен жөн эле бара бербейм. Октябрь окуяларынан кийин өлкө президенттик башкарууга өттү. Мындан биз туура жолго түштүкпү же адаштыкпы? Президенттик башкарууда негизи эле жүргөнбүз да бизче. Президент чечип жүргөн. Бул жолу президент накта бекитилип атат, мына бир киши жоопкерчиликти алсын.
бүт укуктарды дагы алсын депчи. Анан мен алам деп дагы жарыялап атат. Менче бул ката болуп калды го дейм менчечи. Себеп дегенде бир адам баары башкара албайт да. Бир адам башкара албаганын биз билип көрүп жүрөбүз. Бир адам башкара албаганын себеби тегереги айлана чөйрөнөсү башкарып калат. Көмүскөйдө турган адамдар бирок. Жардамчы, айдоочу, досу дегендерчи. Себептен бир адам баары башкара албайт. Анан башкарганда көмүскө адамдар башкарат тегерегинде. Эгер парламенттик болгондо күчтүү премьер-министр болот эле. Революция болгон сайын президенттик болуп атпайбы? Парламент жүрөт го мына азыр делечи. Президентти кетирип атат. Анан кайра келтирип дагы президентке билдик берип коелу. Бул мындай айтканда мындай сынчыл ой болуш керек да, мындай critical thinking депчи. Түшүнүш керек да, каяктан келди бул окуялар баары, каяктан болуп ушул болуп атат депчи. Биз кайра ошону азыр бекитип салдык да. Эми Кудай сактасын, бирок менимче система туура эмес багытта түзүлүп атат. Бул дагы жакынкы жылдарды алмашат деп ойлойм, менин пикиримче. Парламенттик башкаруу идеалдуубу? Идеалдуу эмес, бирок ал жерде туруктуу, узак мөөнөттүү бир институт түзүлмөк да. Ал жерде көзөмөл көбүрөөк болмок, саясий атаандаштык болмок, идеялардын атаандаштыгы болмок, командалардын атаандаштыгы болмок. Анан чындыгында биз бул ааламда жалгыз эмеспиз да, дүйнөдөчү. Чындыгы өнүккөн тажрыйбалар бар. Туурабы? Өнүккөн тажрыйбаларды карап көрүңүздөр. Эми өнүккөн жана 45 мамлекеттин ичинен 42си парламенттик башкаруу болуп атпайбы? Эгер биз кыргыздар бир уникалдуу, биз өзүбүздүн бир башкача болсок, бир жөн эле да, жалгыз болсок. Бирок биз деле ошол дүйнөдө ачылган илимий негизинде жашап жүрөбүз да. Монун баары эле ошол дүйнөдөн келген акылдан ачылган да, туурабы? Анан ошол эле менимче дүйнөдө болуп турган мыкты тажрыйбаларды колдонушубуз керек болчу деп эсептейм. Ачык айтыш керек, биздин коомдо коррупциянын жана Американын саясатын активдүү колдогондор бар. Бул ачык сөз. Сиз кайсы тараптасыз? Бул Борбор Азия бир чоң бир регион да. Бирок бизди бөлүп анан башкаруу мындай ою менен бизди ушинтип жүргөн. Кимдер? Орустар? Ооба. Мисалы, буга чейин биз биригип кетишибиз, бул биздин күчтүү болуп кеткенибиз. Бул абдан чоң күчтүү регион болмокпуз, субрегион болмокпуз, менин оюмча. Анан дүйнөдө болсо менимче баары бир мындай айтканда демократиялык, адам укугу корголгон, сөз эркиндиги бар, эркин экономика түзө алган өлкөлөрдөн тажрыйбасын алышыбыз керек. Мындай айтканда өнүгүү моделдерин алышыбыз керек. Ал мисалы Жапония болобу, Түштүк Корея болобу, Европа болобу, дүйнөдөн рейтингтерди деле өзүңүздөр карап коюңуз. Кайсы мамлекеттерде коррупция аз, кайсы мамлекетте экономика өнүгүп бакубат жашоосу бар, кайсы мамлекеттерде өзүңдүн диний, сөз, кыймыл, мындай айтканда жүрүм турум эркиндиги бар. Ошол мамлекеттердин менимче тажрыйбасын алып, ошолор менен көбүрөөк болуш керек. Себеп дегенде сен досуң ким болсо, сен да ошондой болосуң да, туурабы? Бири-биринге жугат дегенде, дөөлөт бири-бирине өтөт, ойт деп коет го. Ошондой сыяктуу. Башкалар менен мамилени бузбай, бирок менимче дүйнөнүн өнүккөн мамлекеттер менен мамилебизди өнүктүрүшүбүз керек. Чакыруубузду чекке какпай, маекке келип бергениңизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик.